Sadır Nurkожоевичтен сұраңыздар. Sadır Nurkожоевич өзі мага приказ берді. Bir saatin içinde уволить етті, мен 1 saatin içinde уволить еттім. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Зайыр деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Так, кийинки сөз суроо үчүн Абдибаева Айсарахан Нышанова. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар. Алымкадыр Савридинович, ооба сиздин баяндамаңызды уктук. Иш болуп атат, жүрүп атат деп атасыз. Аракеттер болуп атат. Эми жок деп айткандан алыспыз. Бирок көйгөйлөр азайбай жатат да чындыгында. Мына көйгөйлөр кайра көбөйүп атат. А сиз бизге ооба дайыма келгенде мына 3,5 миллиард сомду бериңиздер дегенсиз, кошуп бюджеттен тышкары, туурабы? Азыр менин оюмча осваивание болбой калыптыр. Ушундайбы? Сиз муну иштете албадык деп атасыз да? Бизде ал жерде мен билбейт экенмин, сиз каяктан алдыңыз 3,5 миллиард освоение депчи. 100% освоить этилди. Сиз айттыңыз өзүңүз баяндамаңызда. 3,5 миллиардты биз иштете албадык деп өзүңүз баяндамаңызда айттыңыз. Мен андай баяндамадан билбейм, айткан жокмун. Бирок бизге айтып атам, 3,5 миллиард бизге бергиле деп атабыз. Бергиле бизге жанакы 3,5 миллиард деген бул деген 1 жылга бөлүнгөн акча. 4кө бөлүнөт кварталга. Ошол кезде заявка беришет, больница заявка берет 3 айлыкынчы. Биз ошолорду сатып беребиз. Мен түшүнүп алыпмын, сиз баягы бюджеттен тышкары берген акчаны иштете албадык деп айттыңыз да. Жок. Бардык иштедик. Биз бөлүп бербедик беле, бюджеттен тышкары бөлүп бергенбиз да. Ал баары осваивание болду, Анда Кыргыз формациянын жетекчиси эмне үчүн жумуштан кетти? Садыр Нуркожоевичтен сураңыздар. Эмнеге бу основаниясын айтып койсоңуз болот да. Основаниясын мен айта албайт экенмин. Садыр Нуркожоевич өзү мага приказ берди. 1 saatin içinde уволить этти, мен 1 saatin içinde уволить еттим. Менимче уюштуруу иштерин алып барган эмес, реализация болбоптур. Азыр 600 миллион, 800 миллион бөлдүк беле? Жок, ал жерде бардыгы иш жүзүндө эмес, өзүнүн личный эмесинен кетти. Жолу кайра көрсөтүп келди. Азыркы кезде 1,5 миллиардка биздин товарыбыз бар. Заводдордон алдык. Аларга биз акча төлөп беришибиз керек. 600 миллион акча турат Кыргыз формацияда дедиңиз. Өзүңүздүн баяндамаңыздан алып айтып атам мен сизге. Мен айлыгым 50 000 да, ошо 50 000 менде турат. Бирок аны мен иштетип атам да. Ошентип айтып атам. 600 000 деген кассада жок. 600 000 өзүнүн Миллион, 600 миллион. 600 миллион өзүнүн оборотунда турат. Ал бир да жол кармалган жок. 10 жолу 24-жылы крутитип келди. Эми ошо 3,5 миллиардты дагы бөлүп бергенибизде сиз келип бизди ошо баарыбызды бюджет комитетин чогултуп, ушуну бөлүп берсеңиздер эле биз ушунун баарын кыйратабыз, баары чечилет дегенсиз да. Эсиңизде болсо. Аны бөлүп бере элексиздер. Азыр да суранып атам, мынакей Чолпон Алимовне айттым, 3,5 миллиардты бизге бергиле, проблема жок болот. Биз закон киргизели, дагы бир жол менен Садыр Нуркожоевичке кайрылайм, мынакей депутаттар көтөрүлүп атат, законду бузуп, ошол 3,5 миллиардты больницаларга отургузбай, мисалы алсак мынакей чоң алайга 5 миллион берди. Мынакей азыркы кезде 3 айга 5 миллион берди. Ар бир больницага бөлүп берип коет. Ошону ошол жака бербейли, бизге бергиле. Минфин жегайм. Биз берген жокпузбу? Биз июнда берип кетпедик беле? Ал
бул жерде маселе мындай болуп атат да, ОМСдин акчасы жөнүндө сөз болуп атат да, бул жерде фомстун, которых ал ар бир киши өзүнүн страхованиясынан берген акчадан ал жакта биз, например, чогултпайбыз да, бул жерде фомс эметет. А бюджеттен каралган акчаны биз сразу эле Минздравдын өзүнө отургузуп беребиз. 3,5 миллиардты, жок, 3,5 миллиардты албадым деп атат азыр. Биз бөлүп бергенбиз деп атам мен. жок, сиз ал фомстун эле акчасын биз бөлүп бергенбиз да, фомстун эле акчасын, которых эки каралган фомстун бияктан алып туруп эле бияка бергенбиз. Ал акча 24-түн акчасы жөнүндө сөз болуп атат. А бул жерде еще кошумча дагы 3,5 миллиард берсеңерби, ошол лекарствону алып келип коем деген сөз болуп атат да. Фармация, кыргыз фармацияга бөлүп бериңиздер деп атасызбы азыр? Жок, мен түшүндүрүп берейин да. Берилген Жибек Курманбековна берилген акча бизде бар. Ал акчаны биз зарплатага кетиребиз, коммунальный услуга кетиребиз. А дары-дармекке берилген 3,5 миллиард сом, 2 миллиард. Ал деген ар бир больницага кварталына 5 миллион 10 миллиондон отургузат. Ал акча деген бизге келгенде, биз товар алып келгенден кийин гана бизге келип атат да. Биз ошону сурап атабыз. Биз деген товар сатып алалы. Ошон үчүн бизге суда бергиле, кредит бергиле деп азыр бизге суранып жүрөбүз. Рахмат, түшүнүктүү. Анда мына кыргыз фармациянын иши эмне үчүн жылган жок? Сиз өзүн-өзү актаган жок да, бул туурабы? Дары-дармек арзан болгон жок. Биз Эламан аптекасында дары-дармек арзан деп элдин баарын, пенсионерлердин баарын жөнөттүк. Ал жакта болгон эле биз биринчи башында сүйлөшкөндө 50% арзандаш керек деп сүйлөшкөнбүз. Кийин 30-га түштүңөр, кийин 20-га түштүңөр. Ошо менен азыр өзүн-өзү кыргыз фармация реализация кыла алган жок. Туурабы? Мен сизге бир жакшы түшүндүрүп коеюн да. Кыргыз фармация менен Эламанды кошпогула. Эламан деген бул башкабы ал? Башка. Кыргыз фармация азыркы кезде 400-600% арзан алып келип атат. Эндопротез. Элге сатканыңыздарды айтыңыздарчы, канча пайыз ошо аптекалардан канча пайыз арзан болуп атат? Азыркы кезде аптекаларда бул Эламан деген бүт бардыгы мамлекеттик деп айтылганы менен кыргыз фармация аяка дары бере албайт. Закон боюнча бир да дары берген жок Эламанга. Эламан өзүнүн акчасынан, балдардын кредит алган акчасынан коюп алып 20%, 30% кебин арзан кылып атабыз. Азыркы кезде 10%, эмчи дегенде башкалар түшүрүп атат. Мейли, ал түшүнүктүү. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып коеюн да, ушул жерде. Дарысын айтсаңыз, канча пайыз? Кыргыз фармация менен Эламанды кошпогула. Кыргыз фармация өзүнчө ал деген стационарга алып келген дарыларды 400-500 эсе арзан берет. Кошкон жокпуз, мен кыргыз фармацияны. Сиз болсо кыргыз фармацияны айтып атасыз да, Эламанга эмне үчүн? Эламанга закон боюнча бир да дары бере албайт экен. Мен 3 жолу кайталадым сизге. Кыргыз фармациянын дарысы биздин дары-дармек саткан аптекалардан канча пайыз арзан болуп атат деп. 400 эсе. Деди койдум. Мынакей, закондо 400 эсе арзан болуп атат. Биз сизге письменный виде ар бир 1500 Анда эмне бекер бересиздерби? Бекер бересиздерби? 400 400 эсе деген, 100 эсе деген уже бекер да. Мисалы алсак 450 сомго сатылып аткан дарыны биз 50 сомдон больницага алып келип атабыз. 450ден алып келген дарыны биз 50 сомдон алып келип больницага. Ошону эмне үчүн эл анда ошо нааразы болуп атат да? Бул жердеги баа айырмачылык эч кандай жок экен, 30-20% эле болот экен деп. Мындай айтып берейин да дагы бир жолу сизгечи. Биз алып келген дарыны эч жакта биз сатпайбыз. Билбейт эл деген. Ал деген ал бекер алып атат, стационарда жаткан киши бекер алып атат. А тиги Эламанда сатылган акча кыргыз фармациядан алынган жок. Ал өзү элге жардам берели деп келип атат. Ошон үчүн бул жерде көбү путать этип ататтар кыргыз фармация менен Эламандычы. Эламан деген Неман да, Неман деп койгула. Кичине арзаныраак алып келип аткан Неман. Эламандагы ошо элге арзан дары-дармек менен камсыз кылабыз деген максатта ачылган аптекалар да, туурабы? Эмне үчүн биз Неман деп ойлошубуз керек? Анда частный болуп кетет да. Неман частный да. Мен сизге дагы айтып атам да. Эламандын биз закондо азыркы кезде уставды менять этели деп атабыз. Садыр Кожоевичке да чыктык. Устав боюнча биз кыргыз фармацияда арзан баада келип атат. Ошол дарыны биз Эламанга алсак, счетный палата менен КГБ келип текшертип бизди салып кетип атат. Алымкадыр Савридинович, мынакей сиз
башка сөздү айтып атасыз. Эл башка сөздү айтып атат да, ошон үчүн көйгөй азайбай жатат деген себеби ошол. Эмне үчүн сиздер иштеп атасыздар? Мына көйгөй азайган жок. Оптимизация жок бизде. Алиге чейин мына Минздравга барган жок. Азыр менин айтайын дегеним, уюштуруу иштери жок. Жоопкерчиликтүү, добросовестный жетекчилер жок. Мына өзүңүз мына жерде мен карап отурсам, ММК боюнча 24-жылы 149 саламаттык сактоо уюму менен келишим түзгөн экенсиз. 56 жалпы дарыгерлер практикалык борбору, 689 үй бүлөлүк дарыгерлер, 1059 фельдшердик, акушердик пункт, 58 оорукана, анын ичинде 10 улуттук борбор, 10 облустук оорукана, 21 үй бүлөлүк медицина борборлору, Бишкек шаар, Ош шаар, 2 тез жардам борбору, 12 стоматологиялык поликлиника. Булар эми мындай Кыргыз мамлекетинин чоң бир саламаттык сактоо структурасы да турабы? Бул жерде системалуу иш алып барбасаңыз болбойт да. Жетекчи катары сиз өзүңүз дагы жоопкерчиликтүү, баарына тегиз, калыс болбосоңуз, ошо сизге карап, сиз азыр канча эмелерди, дарыгерлерди бошоттум жетекчилер деп атасыз да. Ошо жетекчилер сизге карап түздөлөт да. Сиз ошондой үлгү болсоңуз, калган жетекчилер ошо сиздин үлгүңүздөн чыкпайт, тартипти кармайт, менин оюмча. Туурабы? Ошондой иш алып баруу керек да. Эми ошол иш качан болот? Азыр мына трансплантация боюнча аябай ушу кичине операция болду, бирок арыз жазып беришкен жок. Силердин ошо бекер дегениңердин жалганы чыгып калды да. 190 000 акча берип коюптур. Регламенти бекитип алды. Азыр бүтүп атам уже. 190 000 акча берип коюптур да. Эми аны по факту коюп бере албайт. Бирок ошол нерсе келип атат да, бизге маалымат келип атат да. Ошон үчүн добросовестный жетекчилер, добросовестный дарыгерлер керек сизге. Сиз бир ошо жактан тартипти, бир тазалоону, ошо реформанын биринчи кадрдан баштасаңыз жакшы болмок да. Ошого карап, ана мындай башаламан болбостон бир багытта иш алып барсаңыз, жыйынтыгы жакшы болот эле. Системалуу түрдө иш алып барыңыз. Сизге ошо бир сунуш. Рахмат, сиз деген айтып атасыз, азыр дарыгерлерди бошотту депчи. Бир да дарыгерди мен бошоткон жокмун. Бир да дарыгерди мен кое алган жокмун. Эми үчүн дегенде законго, указга 3 январда гана президент кол койду. Эми мен кое алам. Сиз бошотподуңузбу? Мен бошотуп алган жокмун. Койгон да жокмун. Себеби мурунку эме боюнча конкурстун основой болгон. Бир да бирөөнү мен кое алган эмесмин. Азыркы кезде 80 главврач үй болуп турат. Эми үчүн дегенде закон жок болчу. Мына сиздер жогорку кеңеш өткөрүп берди. 3 январда президент указга кол койду. Ал 14 күндөн кийин өтөт экен. Мынакей уже биз азыр баштайбыз. Үй болуп жүргөндөрдү кимдерди мен анда уже өзүмдүн приказым менен главврач кое алам. Барыңыздар билесиздер. Главврачтардын бирөөнү да эмес, директорду кое алган жокпуз. Директорлорду коем, премьер-министр коет. Главврачтарды коюш үчүн биз законду өзгөртүп 1,5 жылдан бери өткөрдүк. Бирок анда сиздин кол астыңыздагы жетекчилер бошотуп атышыптыр да. Сиз эми ошо мен кайра эле кайталап өтөйүн, ошо жоопкерчиликтүү жетекчи катары баарына тегиз, адилеттүү мамиле кылыңыз. Анан сизге карап тигиге мындай, буга мындай мамиле болсо, анда ошондон ызычуу, ошондон наразычылык чыгат. Баары бир. Сизге сунуш ошо медицина тармагын эми бир системалуу түрдө өзгөртүп, жакшы бир реформаны аягына чыгып койбойсузбу? Дары-дармек боюнча дагы. Рахмат, Айсаракан нышанына. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын
Tarelli деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.